Жакынкы күндөрдө Баткен облусунун Лейлек районуна мобилдик клиника жөнөтүлөт. Бардык 8 автомашина бириктирилип, жыйынтыгында чогуу бир клиниканы түзөт. Анда оорулуу адамдар бардык түрдөгү анализдерди тапшыра алышат. Жада калса өтө оор эмес операция жасоого да мүмкүн. Мобилдик комплексте УЗИ, маммограф, рентген, гастроскоп жана башка аппараттар бар. Жалпы жонунан Кыргызстанга 8 трейлер жана 3 тез жардам унаалары алынып келинди. 7 ай ичинде медиктер бардык облустарды кыдырып чыгышат. Бейтаптарга алгачкы жардамды чет өлкөдөн келген дарыгерлер көрсөтүшөт. Бүгүнкү күндө чет өлкөдөн 14 дарыгер алынып келинди. 2014-жылы 3 декабрда Саудовская Аравия падышачылыгынын Мекке шаарында Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Ислам өнүктүрүү банкасынын ортосунда келишимге кол коюлган, макулдашууга. Бул макулдашуунун алкагында Кыргыз Республикасына мобилдүү клиникаларды берүү боюнча макулдашылган. Бул мобилдүү клиникалардын даярдалышы жана Кыргызстанга алып келгенден кийин 5 жылдык мөөнөттүн ичинде бул клиникалардын колдонулушу ушул макулдашуунун алкагында жанакы донорлор тарабынан каржыланат. Мобилдик комплекс 5 жыл бою Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган. Калты тейлик. Бул үчүн Сауд Арабиясы $10 миллион бөлгөн. Бул каражат медицина кызматкерлеринин жатаканасына, алардын айлык акыларына жана дары-дармектерине бөлүнөт. Долбоордун мөөнөтү аяктагандан кийин бардык автоклиникалар Кыргызстандын балансына өткөрүлүп берилет. Негизги донор болуп бул ошол учурдагы Сауд Аравиясынын падышасы Абдуллах бин Абдулазиздин жасаган кайрымдуулук жанакындай каражаты тарабынан белгиленген. 8 мусулман өлкөсү үчүн бөлүнгөн бул кайрымдуулук каражаттары ошонун ичинде Кыргызстан үчүн да белгиленген да. Бул макулдашуу 2015-жылы жогорку кеңештен ратификациядан өтүп, президент тарабынан кол коюлган. Жана Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан жасалган өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгында бул проекти, бул долбоорду ишке ашыруу үчүн норвегиялык Нормека деген компания ошол тендерди утуп чыккан. Бирок тендерди утуп чыккандан кийин Ислам өнүктүрүү банкасы тарабынан коюлган шарттардын бирөөсү ошол компаниянын ушул проектти ийгиликтүү аткарууга жөндөмдүү болгондугуну тастыкташ үчүн банкалык жанакындай гарантия дегенди Ислам өнүктүрүү банкасына же башка бир Сауд Аравиясынын башка бир банкасына жаткыруу керек болчу. Ал эми норвегиялык Нормека компаниясы бул өзүнүн активдери Европа банкаларында болгондуктан Сауд Аравиясынын банкаларына бул актив жанагындай гарантия эмесини төлөй албай 2015-жылдан 2019-жылдын ноябрь айына чейин булар узун убакыт ушундай бир кыйынчылык менен тоскоолдукка учураган. Кечээ 5-майда президент Садыр Жапаров саламаттыкты сактоо министрлигине клиникаларды өткөрүп берүү аземинде өлкөнүн алыскы аймактарында дарылоону жакшыртууну баса белгилеген. Biz emне үчүн биринчи медицина тармагына көңүл бурдук. Анткени мына пандемияда биздин медицина тармагыбыздын акыбалын көрдүк. Ошон үчүн эң биринчи кезекте ушу медицина тармагына көңүл буруп атабыз. Мына бүгүнкү жыйынтыгы дагы ушул. Мен сиздерден дагы бир жолу суранамын. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, колдоп тургула. Министриңер деле эмес, жалпы өкмөттүн ишин колдоп тургула. Биз өкмөт, президенттин аппараты, сиздерди, эл журтту жер каратпайбыз. Ушул кыйын кырдаалдан чыгып кеткенге чейин колдоп турсаңар, андан кийин ишибизди өзүбүз улантып кетебиз. Мамлекет башчынын маалыматы боюнча жакынкы жылдарда дагы мобилдүү клиникалар келиши күтүлүүдө. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Наждак телеканалы, Бишкек.